Аял заты тууралуу кеп кылганда ар бир инсандын жүрөгүндө улуу сүйүүнүн ташкыны жээкке урулган деңиз толкуну сымал бир толкуй түшөт. Ал сүйүү эмчек сүтүн эмизген, акысын актоого мүмкүн болбогон энебизге карата. Бооруна тартып, басса бапестеп, жылсак жылоолоп турган эжебизге карата. Аскар тоого теңеп, ага туткан карындашыбызга, өмүр шерик, тунук сүйүүбүзгө айланган жубайыбызга, жалпы алкоого арзыган аял аттууга карата пайда болгон улуу сүйүүнүн бар экендигинен кабар берип турат. Дүйнөнүн түркүбү ким экендиги талашка түшкөнү менен, дал ошол дүйнөдө жашаган улут аттуунун улантуусу аял гана экендигинде талаш жок. Аялдын акылмандыгынын артында эркектин даңкы таш жарып, зоболосу бийиктеген. Курманжан энебиздин кемеңгерлиги менен журт аман калып, өлкө бүтүндүгү сакталса, Зууракан энебиздин эмгекчилдиги аркылуу коом алдыга жылган. Уркуя энебиздин аракети эркиндиктин кандай кымбат экендигин тасыктаса, Толгонай апанын кайраты мекеңеге деген сүйүүнүн кадырын ачыктап, эне аттуунун кандай жаратман, кандай кайраттуу, мээрбан экенин далилдеп турат. Ал тургай төгөрөктүн төрт бурчунда дүйнөгө атага чыккан инсан ким болбосун, аны жарык дүйнөгө алып келген аял болгондугу дагы алардын чыныгы касиетин ачыктап турат. Мезгилинде баатыр мүнөз кыргыз элибиздин кыраан кыздары саналган Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза сынды баатыр кыздарыбыздын журттун биримдигине доо кетиргендери каршы туруп, улут намысын коргоп келсе, ал муундун учугу уланып, бүгүнкү күндө да өлкөбүздүн намысын коргоп, кыргыз кыздары кандай экендигин дүйнөгө жар сала далилдеп келе жаткан балбан кыздарыбыз Айсулуу, Мээрим, Айперидей айымдарыбыздын жараткан эрдиктери ат көтөргүс. Мындан сыткары кыргыз кыздарынын акактай тунук, нур жүздүү, күн шооласынын сулуулугун алган ажары кимдерди гана суктандырып, кимдердин гана көөдүнүнө арзый алгандыгы дагы бир чындык. Жалпылап айтканда, дүйнөнү сулуу кылган ажайып кереметтер бар. Дал ошол сыңары биз жашаган өмүрдү көркүнө чыгарып, турмуштун түйшүгүн унуттурган, жаныбызга дем, жашообузга шаң, күнүбүзгө кут тартуулап турган аял зат экендигинде күмөн жок. Бешигири менен уктатып, улуттук баалуулукту бала кезибизден баяндап, не деген фантазияга бай, элестүү жомокторду айтып, акылга азык берген апаларыбыз сөзмөр, ыраттуу кеп билген, асыл наркты, кааданы кармагандыгы да кыргыз аял заттын аброюн дагы да бийикке көтөрүп турат. Бир гана 8 марттын айланасында эмес, кандай күн болбосун, мезгилдин кайсы учур экендигине карабастан, аялдарга болгон улуу сүйүүбүз, аларга карата мамилебиз ыйык бойдон кала берет жана жашайт. Ал биз болсо, алар менен турмуштун туткасын бир кармап, өмүрдүн оош кыйшына да алар менен бир жеңип, айрым учурда алардын колдоосунан күч алып, кубаттанып жашай беребиз. Демек, өмүр дайрасында улуулукту жана өзүнө карата абройлуу мамиле менен жоопкерчиликти улуттун улантуусу катары алган озуйпасын аткарып жаткан аял затына тек гана таазим. Урматтуу асылзада айымдар, майрамыңыздар кут болсун.